Президент Садыр Жапаровтың колдоосу менен Манастын уулу Семетей тасмасы тартылууда. Фильмди тартуу иши Чуңкурчак жайлоосунда башталып, ал жерге атайын хан ордодагы орнотулган. Кинонун айрым эпизоддору Ысык көл менен Таласта тартылат, Алтай аймагында тартуу планы да бар. Мына ушул кинофильмдин жаратуучулары менен биз түз эфирде маек жүргүзөбүз. Саламатсызбы көрөрман, эфирде Расул Багышбаев жана менин бүгүнкү меймандарым Манастын уулу Семетей тасмасынын продюсери Өмүрзак Төлөбеков. Саламатсызбы, студия кош келиңиз. Жана бул долбоордо башкы ролду аткарып жаткан белгилүү киноактриса, театр жана кино артисти Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык абройлуу сыйлыктын ээси Кыргыз Республикасынын эл артисти Калича Сейдалиева. Саламатсызбы. Ошондой эле фильмдин демөөрчүлөрүнүн бири Мекен фондунун төрагасы Орозбек Алымжанов дагы бүгүнкү маек төрүбүздө конокто. Арыбаңыз, студияга кош келиңиз. Кыргызстанда абдан чоң жаңылык болуп жатат. Мамлекет башчынын колдоосу менен Манастын уулу Семетей тасмасы тартыла баштады. Мына сиздер а дегенде бысмылла деп бир жайлоодо хан ордо орнотуп, алгачкы съемка иштерин жүргүзүңүздөр. Өмүрзак ага, деги эле бул фильмди тартуу идеясы а дегенде кимде жаралды? Мамлекет башчы өзү кандайча колдоп калды? Жакшы болот. Бул мен Манастын уулу Семетейди мындан 2-3 жыл мурда эле сценарийин жазып, Москвада Каро Продакшн менен тартабыз деп турганда пандемия болуп калып, токтоп калды. Кийин анан Садыр Жапаров президент болуп калды. Ошо шайлоонун астында дагы мен мурда дагы киши менен жолугуп сүйлөшүп турчубуз. Ошондо шайлоонун астында да айткам, шайлоодон кийин да бир документальный эл аралык бир кино долбоор менен жолугуп, анан айттым, ошо Манастын уулу Семетейди тартсак болот эле. Ага мамлекеттен өтө чоң олчойгон каражаттын кереги жок, талап кылынбайт. Анткени азыр кээ бирлер айтып атпайбы, ушинтип эл ашка отурса, пандемия жүрүп атса, акчаны эмнеге киного бөлүп деп. Мен ошон үчүн ушул шартты эске алып президентке айттым. Бул жалпы бюджет $1 миллион турат. 3төн бирин Казакстан кийим, буюм, курал жарактар түрүндө арендага берип, акысын Казакстандын кинотеатрлардан алууну макулдашканбыз. Жана Россиядан 3D'га айланткан монтаж, озвучка дегенди орустар жасамак болду, компаньондор. Негизги болгону бир $300 000 акча керек. Ошону мага башка кайсы бир долбоорго деген акчаны 3-4 айга берип турсаңыздар, 3-4 айда фильмди тартып бүтүп, кайра ордуна кинотеатрдан түшкөн акча менен коебуз. Бир эсептен демөөрчүлүк, бир эсептен өнөктөштүк кызмат деп мен президентке айтып, президент бизнесмендерге айтып, ошентип баштап калдык фильмди. Каражат тууралуу кеп козгоп калдыңыз. Демөөрчү демекчи, демөөрчүлөр тобунун бири, ошол топтун мүчөсү Орозбек Алымжанов агабыз да студияда. Орозбек ага, деги эле канча демөөрчү ушул тарыхый тасманы колдоп жатат? Эми бул фильмди жаратыш чындыгында кыргыздын ушундай улуу инсаны баатырлык деп ойлойм. Чындыгында ушул жумушка киришиш, ушул фильмди чыгарыш бул дүйнөгө таанытыш бул оңой иш эмес. Ошон үчүн биз дагы мен билгенден бир топ демөөрчүлөр бар. Ушу колдоо алып, ушу дүйнө жүзүндө ушу кыргыз эли эмес, кыргыз элинин ушу тарыхый иштерин, тарыхый окуянын баарын көрсөтө билип, ушуну дүйнөгө таанытсак деген өмкөмдүн иши бул оңой иш эмес. Ийгилик каалайбыз, ошого колдон келген жардамды беребиз. Фильмдин чыгышы биз үчүн чоң сыймык деп эсептейм. Демек сиз кыргыз үчүн а дегенде, улут үчүн жана ушул тарыхый тасманы колдоп, эч кандай бир артында максатты көздөбөстөн, жөн гана жүрөгүңүз кыргыз деп соккондуктан демөөрчү болуп турасыз. Ооба, туура айттыңыз. Манастай Айкөл Баатыр уулду жарыкка алып келген чыйырды энебиздин ролун аткарып жаткан Кыргыз Республикасынын эл артисти Калича Сейдалиева баса белгилеп кетели. Калича эже абдан чоң жоопкерчиликтүү роль сизге туш болуптур. Кандайча мына ушул ролго бекип калдыңыз? Эми аны биздин тартып аткан команда, режиссерлор менен продюсерлор билет болуш керек. Эми мен баягы аткаруучу катары, актриса катары гана мүмкүн жараса жарап калгандырмын. Бул мага өтө чоң, а дегенде мен укканда чындап аябай коркуп кеттим. Деги эле Манастын уулу Семетей тартылат дегенде бир топ менде мындай бир толкундануу болду да аябай. Себеби чынында эле сиз айткандай бул абдан чоң жоопкерчилик да. Аны ойнош дагы андан дагы өтө жоопкерчилик болот экен да.
негизи бул образды мындай мен театрда ойнобосом дагы мен Каныкейде ойногом, бирок чыйырды менен бизде диалогдор бар эле да, ошондуктан мен үчүн кичине жеңилирээк болуп атат, бирок баары бир фильм деген бул фильм, анда деген баардыгы натура болуш керек. Ошондуктан кичине кыйналып атам, чынында эле. Элдин табитине жараша болуш керек бул нерсе. Элдин баягы өзү кандай чыйырдыны кандай көрсө, ошондой нерсе болуш керек да. Ошондуктан бир аз албетте кыйналып атам. Айрым картиналардан өзүндү көрүп калдым. Сиз элечек кийип, кадимкидей чыйырдынын ролунда ат минип, хан ордодо турганыңызда. Ийгиликтерди каалайбыз. Алда дагы ашуулар турат, түйшүктөр турат. Мен ойлойм, бирок сиздин баягы дараметиңиз, талантыңыз ал нерсени жеңил эле басып өтөт деп. Өмүрзага фильм кыргыз эл жазуучусу Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей деп аталган пьесасы жана Семетей эпосунун негизинде тартылып жатыптыр. Фильм тартыла баштаганда албетте баягы колдогондор болот. Бирок медалдын экинчи тарабы дегендей сын айткандар да болот экен. Өзүңүздөр да байкасаңыздар керек, интернет тармактарында ушул баатырлардын атын булгап албасак экен, биз күткөндөй тасма болсо экен деп жаза башташты. Сиз кандай жооп берет элеңиз? Деги эле кимдер менен акылдашып, макулдашып, кеңешип тартып атасыз? Ушу мен мындан 2-3 жыл мурун, 2-3 жыл мурун эмес, ал түгүл 2012-жылы президент помуш Оскар сыйлыкка көрсөтүлүп, ошо Оскар комитеттин башчысы Марбайжиев биринчи жолу айткан мага, ошо бир жума биз комитет мүчөлөрүнө кол койдуруп, сүйлөшүп, мен Москвада иштедим, аякта байланыштар бар, сыртта байланыштарың бар экен, колуңан келет, Манастын колго албайсыңбы деп Марбайжиев биринчи айтканда, андан кийин мен акырындап бир топ жылдар өтүп анан киришип отурам. Мен ошо элдер улуу ыйык чыгарманы бузуп коюптур дебесин деп 40 жыл театрга коюп сыналган, элге сиңген Жалил Садыковдун спектакль вариантын алып туруп, ошону киного айланттым. Доомат болбосун үчүн элден. Ооба, анча-мынча кошумча кошулду. Кийин анткени кинонун азыр Кудай буйруса жалаң Кыргызстан эмес, Казакстан, Россия, Кытай, Турция, Индия менен сүйлөшүп атабыз, кызматташып атабыз. Ошол өлкөлөрдө прокатка чыгарганы. Анткени Манас жалаң Кыргыздын эмес, дүйнөлүк бул шедевр. Дүйнө эли буну күтүп атат. Жалаң Кыргыз эмес. Анан эми жана ар кандай ой, мындай да азыр мына социалдык тармактар чыккандан кийин арийин ар кимдин укугу бар ар кандай пикир айтканга. Азыр өзү бир тооккана салбай туруп деле президентке акыл үйрөткөндөр бар. Эми айта берсин айткандар. Мен азыр угуп калам, кечинде биз азыр съемкада жүрүп атабыз, минтип атыптыр, антип атыптыр. Эми аларды караганга да жоопко да убакыт жок. Кудай буйруза фильмди көрүшсүн. Ал жалаң Кыргызстан эмес. Кудай буйруза бир топ мамлекетте прокат болот. Мен дагы ошо прокат күнү Кудай аманчылык берсе Кыргызстанда деле болбойт болуш керекмин. Бул дүйнөлүк чыгарма, дүйнөлүк шедевр. Дүйнөгө алып чыгалы Кыргызстандын атынан. Кыргызстанды дүйнөгө алып чыксак, Кудай буйруза мен айтып коеюн, бизде режиссер Эгемберди Бекболиев 5 жыл театрда Манастын Семетейди коюп, Семетей менен жашап жүргөн киши. Экинчи режиссер Казакстандан чакыртып, Казакстанда бир топ тарыхый фильмдерге экинчи режиссер болгон Дархан Кожохан деген жигитти чакырдык. Операторубуз башка оператор Муса Жаңгазиевдин уулу, кыргыз фильмдин башкы директору болуп жүргөн Айбек Жаңгазиев. Ал эми техникалык группаны Кыргызстанда эң мыкты азыркы шартта техникалык камсыздап камсыз кылып аткан Нурлан Мамакеевдин группасы. Аниматорлор бардыгы иштеп атышат. Сагынбаев Садыр Москвадан ВГЭКтен окуп бүткөн киши, художник-постановщик. Актерлор болсо Темирлан Сыманбеков Бакай атаны, Эшенкул Барпиев Жакыпты, Аличеже Чыйырдыны, Альбина Имашева Каныкейди. Күчтүү актерлор, күчтүү состав иштеп атат. Кудай буйруса бир аз чыдап турушсун, мага айтып калып атат, 3 ай 4 ай аз го деп. Аз эмес, кино нормасы бар. Күнүгө 5 минут, 8 саатка. Биз 8 саат эмес, эрте мененки 6-дан түнкү саат 12-ге чейин иштеп атабыз. Күнүгө 10 минут тартканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кудай буйруса 2-3 айда тартуулайбыз, сынды ой пикирди ошондо айтсын. Кошумча кылып коеюн да. Негизи мен актриса чыгармачылык адам катары сындан чыгармачылардан курчуйт. Тескерисинче. Ошондуктан боло берсин сын. Тескерисинче ошондой сындар болуп туруш керек. Сын болмоюнча адам курчубайт, чыгармачыл адам. Ошо сын болуп турсун. Сын болбой баары жакшы дей берсек, анда жаман нерселер дагы жакшы болуп кетиш, жакшы болуп көрүнө берет да, анан сынга чыкканда кыйын болуп калат. Ошондуктан мен бул туура эле деп эсептейм муну. Бул туура көрүнүш жашоодогу. Ошондуктан сын боло берсин.
Жакшы. Орозбек ага, сиз жөн гана демөөрчү болуп, бир катарда карап турбастан, өзүңүз дагы кызыгып жатсаңыз керек, тасманын тартылуу алгачкы процесстерине мындай күбө болуп калдыңызбы? Ооба, мен өткөндө Чуңкурчакта башталганда барып көрдүк. Чындыгында эле ушу биздин артисттердин ушунчалык берилип аткарылып атканы көзгө көрүнүп турду да. Ушунчалык жан дили менен берилип ушу дүйнөгө көрүнө турганын сезип өздөрү ушунчалык мындай башкача сезим менен аткарып атканы көрүнүп турат да. Ошон үчүн мен бул кишилерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Бүтүнчө жана Бакайдын ролун аткарган Темирлан Усманбековдун аткарылышы ушунчалык элге жеткиликтүү кылып, жүрөктө кала турган нерселерди жаратып атат да. Ошон үчүн мен бул кишилерден чоң ишеним бар. Ушу ийгиликке жетишет го деген. Албетте, мына Өмүрзак ага өзү да бир жолу эске салып атап кетти. Мен дагы байкап көрсөм, тасмадагы команданын дегеле ошол топтун профессионалдык деңгээли абдан жогору. Мына эл артисттер баштаган белгилүү таланттуу театр, кино актерлору роль жаратып аткандан кийин биз дагы ар бир кыргыз фильмди көргөндөн кийин бир толкунданып сыймыктанабыз деп ишенели дагы бир жолу. Бирок Өмүрзак ага Семетейдин ролуна дагы деле кастинг уланып жатыптыр. Актер тандала элек экен. Жок, актер тандалды. Биз Семетейдин таласка келиш эпизодун 25-ине пландадык элек. Bir ay boyu соц тармак аркылуу, өзүбүздүн тааныштар аркылуу жүздөгөн балдарды, уландарды чакырдык. Эми Манас Семетейде элде түшүнүк бар, албеттүү жигиттин кебетези. Издедик, таппай аттык эле. Бир күн калганда Ачкат Сулайманов бизде кастинг директор, бир күн калганда таап келди, даярдадык. Кудай буйруса, абдан жакшы табылды жигит. Нурлан Муратуулу деген жигит азыр жакшы хан көтөргөн эпизодду тарттык. Семетей буйруса табылды. Кошуна мамлекет Казакстандын президенти дагы Касым-Жомарт Токаев кыргыз тасмаларын көрүп сыймыктанаарын, кыргыздын өзгөчө тарыхый тасмалары анын көдөнүнөн орун аларын баса белгиледи да. Мынакей эл аралык мамиледе дагы бул фильм баягы мамилени чыңдайт да. Өзүңүз айткандай казак тараптагы атайын берип баягы форманы дедиңиз, кийимдерди, айрым техникаларды берип колдоо көрсөтүп жатыптыр. Дегеле ушул башка мамлекеттер кандай колдоо сөздөрүн мына Казакстандын экинчи режиссеру келип эмгектенип атат. Алардын пикирлери кандай болуп атат? Мен мындан бир жыл мурун барып казак фильмдин президенти, вице-президенти болуп макулдашып айттым. Мен баягы алар Назарбаевдин колдоосу менен $40 миллион көчмөндөрдү тарткандагы ангар кийимдер, буюмдар, согуш куралдар турат. Айттым, бир туугандык кылып арендага берсеңер, акчасын кинотеатрдан алат десем, абдан жакшы сунуш экен деди. Кызматташалы деп, анан мына режиссерге чейин чакырдык. Азыр тыгыз байланышта иштеп атабыз Казакстан менен. Анан бир немен кошумчаны айтып коеюнчу. Биз буга чейин кино тартып жүрдүк. Биз орто камералар менен тартчубуз. Азыр эң акыркы, эң мыкты камералар менен bir kamera менен тартса, демек кинолор. Биз 3 камера менен дронду кошкондо 4-чү камера, 5-чи камераны кошуп тартып атабыз. Ошон үчүн жана бир күндө биз 10 мүнөттүк тартып кое алабыз да. Ошон үчүн Кудай буйруса 3 айдын ичинде тартып жетишебиз деп турабыз. Кино тартып атканда дегенде баягы сценарий, актер, актрисага сунушталат да, таанышып окуп чыгасыз. Бирок сиз өзүңүз айттыңыз, мындай бир жеңилирээк болуп атат. Анткени мага жат эмес. Театрда сиз буга чейин Каныкейдин ролун ойноп жүргөнсүз, чыгырды менен диалогко барып жүргөнсүз. Театрдагы пьесадан бир айырманы таба алдыңызбы? Окуп чыкканда өзгөрүүлөр же бир заманбап кошулмалар болгон? Жок, театр менен кинонун айырмасын билебиз да баарыбыз эле. Кино бул натура. Сахнада мисалы үчүн биздин театр 1000 кишилик болсо, 1000 киши биринчи катарда отурган акыркы катардагыдай угуш керек деген пасыл жанагы ыргытып сүйлөө деген техникалар менен пайдалансак, мында деген тескерисинче акырын сүйлөш керек, турмуштагыдай сүйлөш керек, 2 киши эле уга тургандай болуш керек, 3 эле киши уга тургандай болуш керек деген гана айырма бар да. Болбосо ички дүйнөсү, образдын өзүнүн чечилиши бардыгы эле бирдей. Биякта кандай болсо чыйырды, аякта деле ошондой болуш керек. Биз себеби чыйырдынын бир эле образы бар да. Баягы Айкөл, Акылман дегендей. Мына ошолорун гана жеткизиш керек да. Айырмасы ошол эле. Түшүнүктүү.
Индия, Қытай, Япония, Россия, Қазақстан, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттер менен дагы алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп, ал жакадагы кино, фильмди прокатка чыгаруу демилгесин көтөрүпсүздөр. Алган эмес, буну эми биз Манастын уулу Семетейди фильм деп дагы, жаңылбасам киносериал деп дагы атасак болчудай. Анткени баягы убактысын кенен кылып, өзүнчө бир серия кылып дагы чыгарсакпы деп атыпсыздар. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Туура. Биз президент болуш бирди тартканда 4 сааттык материал болчу. Кыскартып, кино театрга ылайыктап 1 саат 45 мүнөт кыскартканбыз да. Ошо сыяктуу азыр кенен тартып беребиз, ушу 4-5 сааттык кылып Кудай буйруса. Анан кино театрга коюп, прокатка. Ошол учурда убакытта болуп калат, каражатта түшүп калат. Анда да съемка кылып, кошумча эпизоддорду тартып, Кудай буйруса бир 10 сериалуу телесериал кылсакпы деп атабыз. Анткени четтеги киночулар менен сүйлөшкөндө азыр заман телесериалдарга ооп атпайбы? Ошого карата айтып калышты да, телесериал кылсаңар жакшы болот деп азыр чет өлкөлүк коллегалар менен сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса 10 сериалуу телесериалда болот. Орозбек ага, азыр мына биз материалдык байлыктан бир моралдык баалуулуктарды бийик коелу, адамдын бир руханий өнүгүүсүнө басым жасайлы деп атабыз да. Көп учурда мына биздин өсүп келаткан жаш муун бир интернеттен чет өлкөнүн фильмдерин, мульт тасмаларын көрүп, чет өлкөнүн кайсыл бир кийин чыккан мультфильм каармандарын туутушат да. Ошол кезде көп кыргыз эли, калың эли мындай бир өзүбүздүн баатырларды туутса, өзүбүздүн баатырлар тууралуу бир тасма жаралса, ошону көрүп муун чоңойсо деген бир пикирлер болду эле. Ушул президенттин дагы жарлыгы чыкты ушул өңүттө. Мына ошонун негизинде бул фильм өсүп келаткан муунду бир тарбиялоого, кыргыздын бир тарыхый улуу баатырларын жакындан билүүгө жол ачат деп ишенсек болобу? Ооба, чындыгында эле бул тарыхый нерсе. Бул ошол учурдагы, ошол доордогу болгон окуяны ушул күндөгү азыркы жаштар көрүп, кыргыздын ким экенин, тарыхый эл экенин, келечекте ушу азыркы жаштар кыргыздын ушунчалык кенендигин, тарыхый эл экендигин билиш керек деп ойлойм. Чындыгында эле мунун мааниси өтө терең. Азыркы күндөгү болуп жаткан ушу өзгөрүү мезгилиндеги ушу фильмдин жаралышы бул чындап эле баатырлык. Бул кишилерге дагы бир жолу ийгилик каалайм. Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дейт Өмүрзак ага. Анын сыңарындай сиздин ушул тартуу процессине катышып жаткан топ, жалпы эле команда, ошол режиссердон баштап актерлук составга чейин, курамга чейин сизге кайсыл бир учурда кеңешин берип, бул жери мындай кылалы дегенде учурлар болуп жатса керек. Абдан болуп атат. Анткени мен ушуга чейин 6 көркөм фильм тарткам, мындай болгон эмес. Азыр бардыгы билип турат. Бул биз өтө тарыхый маанилүү жумуш жасап атабыз. Бул кыргыздын улуу тарыхы деп түшүнүп атабыз дагы. Ар ким коллективдеги актерлордон баштап оператор, режиссерге чейин, анан жана мен айтып кеттим, техникалык группа, Мамакеев, Нурлан, анын жигиттери бардыгы азыр болгон мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып, күнү түнү эртең менен 6-7ден түнкү саат 10-11ге чейин съемкада болуп атабыз. Мен азыр жеңилдеп калдым. Тартардын астында 1 ай бою кийим, буюмдарды даярдадык. Эми анча-мынча сындар айтылып атыптыр. Кийимдер боюнча биз адистерди, костюм боюнча атайын адистерди чакырганбыз. Душмандын кийими кандай болот, кыргыздын кийими кандай болгон, ошонун бардыгын даярдап, белендеп алып келиштик. Азыр бардык актерлор даяр. Группа өтө күчтүү, Кудай буйруса, жолго түшүп калдык. Ушул темп менен тартсак, Кудай буйруса 1-2 айда негизин тартып бүтүп калабыз деп турабыз. Дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Негизи эле тарыхый ролдорду аткаруу албетте эми мындай бир дасыккан, тажрыйбалуу актриса үчүн, актер үчүн анчалык деле оор болбошу мүмкүн, бирок ошол тарыхый ролдун өзүнө бир жан дүйнөңө сиңирүү дейбизби, же ошого бекүүнүн өзү бир чоң калечеже татаал, ары баягы кыргыз болгон эми биз деле мындай бир байланышыбыз бар да, ошол мисалы чыйыр денени, ошол чыйыр дененин арбагы дейбизби, руху колдоп дегендей, ушундай бир таазим кылып, ушундай чыгармачыл адамдар негизи эле жүрөк менен көп мындай мамиле жасашат го. Сиз кандай өткөрүп жатасыз азыр ушул учурда? Эми баягы кыргыз болгондон кийин мусулманбыз дагы, сөзсүз баягы 7 токош деген, 9 токош деген бар, аны жасадык дегендей. Эң негизгиси жанагы сурооңо аябай жагып атат мага, идеология. Ошол эң негизгиси ошол да. Биз баягы
кайра куруу болгон эмелерде же союздун эмесин ала албай, же өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздүн тиги идеологиясы кандай экенин билбей ортодо ушундай бир чайналган убак болгондо ошол убактарда биздин Манасыбыз жардамга келди деп ойлойм. Ошол убактардачы. Себеби Манасты билбеген кыргыз жок. Манасты азыр кичинекей тили чыккан баладан баштап аксакалы куудай болгон адамдардын баардыгы билет. Ошондуктан Кудай буйруса колубуздан келишинче жакшы образ жаратканга аракет кылып атабыз. Мына кийимдерин болобу, башкасын болобу колунан келишинче чуркап жүрөт мынакей. Кудай буйруса жаман болбойт го, себеби деген бул картинаны, кинону жалгыз эле ошол группа эмес, жалпы кыргыз эл колдоп атат азыр. Баары бир ичинде толкунданып ошол колдоп атат. Кудай ушу жакшы болуп калса экен, ушу минтип калса экен деп суроолор болуп атат. Кандай кылып тартып атасыңар? Эмне бул баары жөн эмес. Себеби деген бул бизге жүрөгүбүзгө сиңип калган, каныбызга сиңип калган өзүбүздүн кыргыздын идеологиясы бул. Ошондуктан менин оюмча бул жаман чыкпайт го деп ойлоп атам. Колубуздан келишинче ошо чыйырды болобу, каникей болобу бири-бирибизге жакшы жардам бергенге аракет кылып атабыз. Ошол Эгемберди Бекбалиев биздин кыргыз драма театрында иштеп өзү да ойноп калган бул образдардын арасынан. Ошондуктан жанталашып атабыз, эми колубуздан келишинче жаман болбойт го деп атабыз. Ошондуктан деги эле жалпы кыргыз журтуна мен жанагы сын айтып атышпайбы, мен ошолорго рахмат айтат элем. Демек алар дагы жүрөгү менен күйүп айтып атышат, жакшы болсо экен, мындай болсо экен деп айтып атышат. Ошондуктан анда туура кабыл алышыбыз керек да. Ошондуктан Кудай буйруса жаман болбойт го деп ойлойм. Бул кыргыздын идеологиясынын, деги эле кыргыз салт санаасынын негизги туу чокусу болгон нерсе бул чыгарма. Ошондуктан муну жаман чыгарганга биз даже акыбыз жок. Мен кошумчалап коеюн суроого. Бизге старт берилди 5-июль күнү. 6 күнү таңгамал режиссерлор, операторлор болуп Таласка барып, Манасордон орундарды карап, Карабол чокудан түлөө өткөрүп, мал союп, Куран түшүрүп баштадык ишти, бисмилла деп. Анан келип туруп 25-inde Семетейдин Ала-Тоого келген эпизодунда бир жылкыны союп, Манас, Семетей, Сейтек, Бакай баш болгон бабалардын арбагына деп Куран түшүрүп ошентип ырымдап да баштадык. Чуңкурчакта бир эмес 2 жолу ошондой түлөөлөрдү өткөрүп атабыз, ниет кылып атабыз, тилек кылып атабыз. Жанагы азыр эже айтып кеткендей, азыр ар бир коллективдин мүчөсү абдан чоң коллектив иштеп атат. Чуңкурчакта күнүгө 50-60 киши калып атты түндөп. Ошондо бардыгыбыз Кудай деп, Кудай колдосун деп, бул өтө улуу чыгарма экенин билебиз, жана дүйнөлүк чыгарма экенин билебиз. Кыргызстандын тарыхында, маданий турмушунда, идеологиясында өтө чоң өзгөчө окуя экенин билип, бүт күчтү жумшап жатабыз. Кудай колдосун өзү байкап атабыз. Мисалы Семетейди деле таппай атып, акыркы жарым күн калганда табылганы иш Кудай буйруса, мына аба ырайы дагы 5 күн терде жамгыр жаап туруп алса тарта албай калат эле. Съемка мен продюсер катары 50-60 кишини күнүгө кармап турмакмын багып дегендей, андай болбой иш чыр кетип атыр, ойлоп атабыз, төлгө кылып атабыз, ырым кылып атабыз. Кудай буйруса башталыш абдан жакшы болот. Кудай буйруса. Ушундай эле кетсин. Эми кыскача суруу тартуу процесстери Кыргызстандын көл аймагында, Талас жергесинде жүрөт экен, ал эле эмес Алтай аймагына барып келүү дагы ниети бар экен. Ушул боюнча жооп берип койсоңуз. Ооба, Кудай буйруса кече Чуңкурчактан келип туруп, группа көлгө барып келди, түптөн барып туруп, жанагы эпизод Айкаш Коңурбайды, Семетейдин сайган эпизодун азыр аниматорлор иштеп атат. Казакстандан кийим, буюм, курал жарактарды сүйлөшүп атабыз. Анча-мынчасын өзүбүз тиктирип жазатып атабыз. Көлдөн ошол эпизодду тартсак дейбиз. Жомок деген, сказка деген жер бар экен. Ал жерден тартсак деп атабыз. Таластан Карабол чокудан тартсак деп атабыз. Алтайдан Акайкене, Алтайда кыргыздардын ханы Аккийске ороп хан көтөрүшкөн, ал айтып атат. Бизде Манастын туулган жери бар деп, эми атасы туулган жерге тазим иретинде, эми белгилүү да Манас Семетей ошо Алтайда турагы болгону, ошого да барып келсекпи деп турабыз, Кудай буйруса. Өмүрзак ага, Орозбек ага, Кали чече менен эми жыйынтыктоочу жалпы суроону үчөөңүзгө бирдей узатайын, мүмкүн болсо кыска жооп берсеңиздер. Киносу деги эле фильм өнүккөн ушул Америка Кошмо Штаттарында жана башка Европанын бир канча мамлекеттеринде фильм кайсы бир тасма тартылып баштагандан тарта ошол жергиликтүү тургун, көрөрман абдан берилүү менен күтүп, анан тасма кинопрокатка чыкканда сөзсүз барып, бул менин ата мекендик тасмам деп колдоо көрсөтүп барып көрөт экен да. Азыр ушул тартыла баштагандан тарта эми бул тарыхый жалпы кыргыздын бир канына сиңген тасма болуп атпайбы, жакын дегендей. Биздин эл сиздерге кандай колдоо көрсөтүп атат? Кандай колдоо күтөсүздөр? Кантип биз жардам бере алабыз? Эми тасмага тартылбасак дагы, аралашпасак дагы?
башка тарабынан? Эми ал мен ойлойм, негизи материалдык жардамды бере турган кишилер өздөрү эле берет болуш керек. Бирок жанагы айтканымды эле кайра кайталагым келет. Ар бир кыргыз жүрөгүндө Манас деп турса, ушул Манасыбыз жакшы чыгып кетсе деп ошол ичинен тилеп турса, баягы адамдар ички дүйнөсү менен, жүрөгү менен колдоп турган нерсени баары бир биз сезип турат болушубуз керек. Менин оюмча ошол нерсе дагы сөзсүз керек деп ойлойм. Ооба, келиңиз. Мен ойлойм да, жана сын боюнча айтып кетпедиңизби? Чындап эле сын айткан бир чети туура, бирок экинчи ушу кино ушундай жакшы келечекте болуп аткандан кийин сынды азыраак айтса деп ойлойм. Элибиз өзүнүн жардам ошол жакшы жактарды ойлоп, жакшы жактарга элдерге бир жакшы үмүт менен келечекке бир жакшы нерсени калтырышыбыз керек да. Анан жаман жакты айтып эле элдерди башка багытка салсак, бул туура болбой калат. Ошон үчүн элдер суранарым, ошо элге жүрөгү менен берилип, ушул кино дүйнөлүк кино болсо деген сезимдер болуп турса деп ойлойм. Сынды да ошондой айтса. Да, ошондой айтса. Конструктивдүү сындар болсо, Өмүрзага. Эми мен 1 жылдан ашык ушу тартам деп Бабановго да кайрылгам, убагында Шакиге да кайрылгам. Келгиле, чогулуп туруп тарталы, өнөктөш болгула деген бирөө кыймылдап койгон жок, чынын айтайын. Бирөөсү бай деген бизнесмендер. Мен президентке айтып, анан президент чогултуп сүйлөшкөндөн кийин анан козголушту. Эми кыргыз эли колдоосу азыр сезинип жатабыз, элдин колдоон эми кыргыз эли күтөт. Эми чын-чынында ачыгын айтканда Манас Семетейди 90%-дан ашыкмаса окуп чыккан эмес, аларды күнөөлөшкө да болбойт. Кинодон көрөт Кудай кааласа. Ошон үчүн мен Кыргызстан эмес, Казакстандан мага чоң бир Назарбаевдин тегерегинде жүргөн кеңештер айтып атпайбы? Силер азыр Семетейди кандай көрсөтсөңөр, Манастын Семетей деп атканыбыз Манастын кайтыш болуп, анан уландызы болуп атат фильм. Ошондо элге түшүнүк болуп калат да 100 жылга чейин. Ошон үчүн ар бир нерсени, ар бир деталды биз жоопкерчилик менен айтып атабыз. Анан өткөндө эми душмандар да бар, буну айтылат да. Калмактар бар дейт, ошо Манаска каршы, бизде бийликте бар дейт алар. Анча-мынча бут тозуулар да болду. Тарттырбай да койсок бул фильмди дегенге чейин барышты. Ошондо мындай мен айттым, тарттырбай коюш үчүн бир гана негиз бар. Эгер биз бул эпосту бузуп атсак деп, 40 жыл элге сиңген пьеса вариантты алып атабыз. Анан жанагы бизнесмендер мына президенттин чогултуп сүйлөшкөндөн кийин колдоп атат. Элдин колдоосу кайсы? Элдин колдоосу биз сезинип атабыз, дух берип турат. Кудай буйруса 3 айдан кийин прокатка чыкканда жабылып барып көрүп берсе, ошол колдоо. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дагы бир жолу ак жолтой тасма болсун. Өзүңүз айткандай жол шыдыр кетип атат. Мына ушул эле ачык жолдо кете берсин. Дагы бир жолу бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Манастын уулу Семетей. Мына ушул фильмди тартып жаткан топ кинокартинаны мамлекет башчы дагы колдоого алган. Жана аталган фильм тууралуу биз кенен кеп курдук. Студиянын меймандарын дагы бир жолу эсиңизге саламын. Тасманын продюсери Өмүрзак Төлөбеков болду. Кыргыз Республикасынын эл артисти Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын ээси Бакен Кыдыкеева атындагы абройлуу сыйлыктын ээси Калича Сейдалиева, бергиле кетели Калича эжебиз чээрде эненин ролун аткарып жатат. Ошондой эле тасмадагы демөөрчүлөрдүн бири Мекен фондунун төрагасы Орозбек Алымжанов дагы бүгүнкү мейманыбыз болду. Саламатта калыңыздар, кийинки программалардан жолукканча. Рахмат.